рахат алгандан өзүбүздө чектелишебиз. Анан баягы оорулардан да сактайт, башка нерселерден да сактайт да, ошон үчүн аябай маанилүү. Дозалар аябай күчтүү болуп, көптөгөн аялдар каза болуптур. Экстремдик контрацепция бул аборт эмес. Аяққа саласың. Уже салчы сразу. Салам достор, кайрадан силер менен биз. Мен Улук Батыргалиев, сексуалдык ден соолук боюнча амбассадор. Мен Азирек, мен активист. Салам достор, менин атым Альмир, мен журналист. Мен атым Айдай, мен фем-активистмин. Жана биз бүгүн контрацепция же болбосо бойго бүтүрбөөчү каражаттар тууралуу сөз кылабыз. Негизинен балдар кандай каражаттарды силер билесиңер? Мен бирөөнү эле билем. Жок. Таблеткалардын атын билбейм, бирок андан башка бирөөсүн билем, презерватив. Мага өзүмө тиешелүү. Спираль дегенди окуган эмессиң беле? Баса спираль да окугам, баса. Мындай тип бар. Токко салып койсоң күйгөнбү? Ал эмес. Мен аялдарга арналган презервативди билем, мындай чоң да. Батутка окшогон. Мен таблеткаларды билем. Биринчиден гормоналдык таблетка канча бир жылда эле иче бересиң. Же мисалы сакталбаган, корголбогон, же мисалы корголбогон секстен кийин бир таблеткалар болот, чоң экстремный да. Экстремный. Андан сырткары дагы мындай пластырлар жөнүндө окугам, бирок Кыргызстанда көрүлекмин мындайды. Жарайды. Дагы кандай түрлөрдү билесиңер? Ошо спиральды билем. Айжелек жана интернеттен бир жаңы дагы түрү чыгыптыр деп айтып атты эле. Туура. Мындай бир окумуштуу Европадан жаңы эркектерге арналган контрацепцияны чыгаптыр. Бул мындай чылапчанга окшогон кичинекей нерсе экен. Мындай аялдар маникюрга барганда колун салат го сугачы. Ошондой экен, бирок ал жерге эркектер жыныстык мүчөсүн салат экен. Ар кандай ультра үндөр чыгып, алар жарым жылга, как сказать, бойдок да или как это? Жарым жылга тукумсуздук болуп калат экен. Эми тукумсуз эмес, бирок урукту жок кылат жарым жылга. Тукумсуз десек башкача алып Вазоктомия. Эркектердики вазоктомия. Аялдарга трубаларында мынтип спираль эметип байлап. Жок, байлап коет да. Же кесип салат, же байлап коет. Ошол вазоктомияны көп эркектер жасабайт, анткени эркек өзүнүн касиетин жоготуп салат деген сөздөр бар да. Мындай айымдар менен салыштырмалуу дагы мындай көбүрөөк болсо жакшы болот. Бул эркектерге зыяны деген кандайдыр бир илимий жактан эч бир тастыкталган деле эмес болуш керек. Ооба, негизинен зыяны вообще жок. Зыяны жок да. Анан эркектерге чын эле мындай караганда коргонуунун вазоктомиянын баягы каражаттары аз экен да. Таблеткалар деле жок койсо. Жок, эми негизи эмне үчүн кыздар, аялдар үчүн ушундай контрацепция түрлөрү көп деп ойлойм, анткени аялдар төрөт да ошону баланы. Курсагында 9 ай кармап аялдар ошон үчүн көбүрөөк жоопкерчиликке ээ болуп, ошон үчүн өздөрү коргонууга аракет кылышат да. Ошону туура деп суроону мындай да койсок болот да. Эмне үчүн ошол контрацепцияны колдонушат? Эмне максатта? Сен кантип ойлойсуң? Сен эмне ойлойсуң? Бул жерде 10 бала отурат. Баягы пландалбаган бойго бүтүү болуп калбаш үчүн. Мен негизгисин ушуну билем да. Башка дагы билбейм силер. Ар кандай оорулардан сактанып да барьердик путтарчы. Презерватив мисалы, бул контрацепциянын арасынан жана каражаттардын башкысы. Королю. Презерватив эркектердин же айымдардын презервативи жана жыныстык жол менен жугуучу инфекциялардан сактайт. ВИЧ, сифилис, гонорея жана башка ошол. Негизинен сен айткандай ошо бойго болбой калыш, бойго болтурбоочу каражаттар болот. Мен Netflixтен бир кино көргөм, документалдык. Ал жерде контрацепция жөнүндө айтып кеткен.
мурун эң биринчи контрацепцияны аялдарга колдонгондо бул өзү Америкада эмес, башка 3-чү өлкөлөрдө колдонуптур. Ал жерде аялдарга кандай таасири болот экенин айтпаптыр да. Азыркы таблеткалардачы микродозинг болуп жатат. Бирок мурун дозалар аябай күчтүү болуп, көптөгөн аялдар каза болуптур. Жана эркектерге дагы буга чейин дарылар чыгарылыптыр, бирок эркектер ушул симптомдору үчүн аларды колдонбой жок кылышыптыр да. Бирок аялдар ушул бардык симптомдорду пережили и дагы деле колдонуп жүрүшөт. Аялдарга боло берет, эркектерге болбойт. Аялдар көп страдает. Өзү дарынын инструкциясын ачсаң, бул мамлекеттин картасындай тыркыят да, ал жерде. Побочный эффекттер, рак, ар кандай бар. Чач түшөт, рак бардыгы бар, короче. Ушундай да. Баш айлануу, кускул келүү жана башка менструалдык циклдын дагы жанагы өзгөрүүлөрү болушу мүмкүн да, толтура да. Негизинен эркектерге дагы азыр Швеция беле же Швейцария тастыктап коюш керек. Эркектерге арналган гормоналдык таблеткалар да чыгарылып баштады. Азыркы учурда мына этаптарынын жана өзүнүн этаптары бар. Ошолордон өтүп жатат. Анан мен ишенем, жакынкы аралыкта биз дагы ушул гормоналдык контрацепция жөнүндө колдонуп калабыз. Негизинен эмне үчүн мындай эмеси бар да, айырмасы бар да. Мисалы айымдардыкы жанагы жумурткалыкта яйцеклеткалар чыгат да, ошол яйцеклеткалардын негизи гормондор алар деген чыкпаганга падап эле деп коет. Эркектердики сперматозоид улам сайын эле чыга бергендиктен аны кичине мындай тяжело контролировать болуп калышы мүмкүн да, ошон үчүн да. Мен оюмча только анын үчүн эмес. Патриархалдык. Бул патриархат. Анткени аялдар кийин баланы төрөгөндөн кийинчи бүт жоопкерчилик деле көбүнчө балдарга жоопкерчиликтен аялдарга калат да. Мисалы ажырашып кеткенде деле аялдарга калат, анткени атасы таштап деле кетип калат же тааныбай, балдасын тааныбай эле ким менин балам эмес деле кетип калышат. Ошон үчүн аялдар, байкуштар ушинтип болгон түрлөрү менен коргонууга аракет кылышат. Да ошол зыянга карабастан эле баардык ошол таблеткаларды ичип, ар кандай операциялар да жасап, же эме дегендерчи. Эркектер мындай жоопкерчилик эркектер деп баарын жалпылаганда эле көбүнчөсү. Айрымдары. Көбүнчөсү негизи жоопкерчилик деген бул. Мисалы мен жоопкерчиликти толук ала алам деп айта алам. Азамат экенсиң. Макул жоопкерчилик. Ал жердей болгула. Пример катары болуп турсун. Дагы катары калбам. Анан сонун нерсени айтып кеттиң да, ушул жоопкерчилик. Баланы пландаштыруу учурунда, баланы чоңойткон учурда эмне үчүн ушул жоопкерчилик аялдарга көбүрөөк, эркектердин да өзүнүн участиясын билбейт. Анан контрацепцияны да мисалы тамдап атканда айтат да, сен эми бирдемени алып койчу, эми бирдеме ичип койчу дейт да. Анан эркектер жана презервативди да болгон бир презерватив болсо эми базында мен ошону да колдонбойт го, анткени деген аяктан башкача сезимдердин баарын толугу менен сезе албайсың жана башка деген сөздөр менен. Же мисалы дагы неме деп дагы айтышат да. Мисалы баягы жыныстык катнашка барып аткан учурда өз убагында мындай жетишип чыгарып калам, ошондо боюна бүтүп калбайт деп дагы ойлошот. Эң миф мындай кандай десем, жалпыга аралашкан миф да бул дагы. Анткени деген бул жыныстык катнаш учурунда убагында сууруп чыгам деген сууруп чыгарам деген ой негизинен жалпысынан туура эмес. Анткени деген эркекке деген предеякулят деген нерсе бар да. Ал нерсе ошол жыныстык катнаш учурундагы жанагы сперма бөлүнүп чыкканда эмес, ага чейинки чыккан суюктук болуп эсептелинет. Ал суюктук менен смазка катары кетип, анан ошол суюктук аркылуу сперматозоиддер да болушу мүмкүн. Анан ошол сперматозоиддер дагы эми чисто мындай теория менен алсак бойго бүтүрүп коюшу мүмкүн да. Жетип мисалы ошондо ал деле аралаш болуп кетип атабы смазка менен? Ооба, смазка менен аралаш, бирок ошол эле учурда ошо сперматозоиддер бар да. Ошондуктан
убагында сууруп чыгам же чыгарып коем тиги бу деп кыйын болбой эле презерватив же башка контрацепциялык каражаттар колдонуп. Эми презерватив деген жөн эле бойго бүтүп калуудан эмес, анан баягы оорулардан да сактайт, башка нерселерден да сактайт да, ошон үчүн аябай маанилүү. Эми алсак деле презерватив деле азыр алганга дарыканага барып аны сатып алганга деле ар бир адамдын кудурети жетсе керек, чамасы андай деле кымбат деле эмес. Ушунчалык ар кандай түрлөр дагы болот да, мисалы эң арзандары мындай боярский көргөм да, жана гезиттерди сатат го, гезит саткан киосктордо чоң эмчектеген аялдар, жанында гусарский, анан эң кымбаттары типа Акамато дегендерди да көргөм мен аптекадан. Андай эмелерди укпаптырмын, названияларын. Жок, мен жөн эле уккам, колдонгон эмесмин. Ата мапам көрсө. Негизи мен туура түшүнүп атамбы, ушундай контрацепциянын жол инструменттерин, негизи ушу жыныстык катнаштарды баштаганда эле, ушу жыныстык жашоону баштаганда эле колдонуп башташ керек да. Там ошол гормоналдык таблеткаларды иче турган болсоң, анда барып гинекологко барасыңарбы же андрологко барасыңарбы деген пикирлер бар. Ошо барып алар менен сүйлөшүп, консультация алып, анан жазып алып, ошентип эле башташ керек да. Эч алыска түртүп койбош керек. Коркпой, уялбай, анткени биз бул деген өзүбүздүн ден соолугубузду, өзүбүздүн ден соолукка өзүбүз жоопкерчилик алып, анан кам көрүшүбүз керек. Ошо сен сол нерсе айтып кеттиң, бул деген бүт эле контрацепцияны мисалы базардан же аптекадан, гипермаркеттен, бизде Ош базарда да тележкада сатат го. Момион жанда. Ошонун баарын сатып алып эле колдоно берген да туура эмес. Аны мисалы кээ бирлер гормоналдык таблеткалар мисалы консультациядан кийин ичиш керек. Ошол эле пластырларды там гормоналдык жанагындай кальцо деп коет, кынга салынчу. Ошолорду дагы консультация алгандан кийин да, анан бизде мындай бизде кичине өзүбүздүн ден соолугубузга кайдыгерлик кылабыз дагы, анан ушу базардан же бир жерден сатып алып эле колдоно беребиз. Ал да туура эмес. Анан эме мындай да суроо жаралышы мүмкүн да көрөрмандарда. Канча жаштан контрацептивтерди колдонуп баштаса болот деп. Мен азыр жооп бербедим. Жыныстык катнашка кирише баштагандан кийин сразу Жок, ал кирише баштагандан деп жалпы айтып атабыз да. Жок, адам качан киришет? Адам 40 жашында киришет же 18 жашында киришет? Ал өзүнүн 16да киришсе, 18-тен эле болуш керек. Кene мыйзам. 2 жыл болсо эме. Кичине мындай. Да. Негизинен жыныстык катнаш башталгандан баштап эле колдонуп баштайт. Анан мисалы гормоналдык таблеткаларды алсак, кээ бир гормоналдык таблеткалар ошол эле жана контрацепциялык. Аларды деген менструалдык циклды оңдош үчүн мисалы колдонот. Кыздарга да жазып беришет. Анан ал кандай десем, анын мындай таасири жок да. Такыр эле тиги бойго боло албай калат, анан тукумсуздук алып келет, тиги бу деген сөздөр көп экен негизинен. Ошол эле жанагы таблеткаларды ичсең, таблеткалардан кийин төрө албай каласың дейт, жана башка. Болчип кетесиң. Болчип кетесиң деген мифтер бар. Негизинен анын баары туура эмес да. Анан эмне үчүн ал пайда болгон жа? Сен башында айтып кеттиң, мен мурун ушундай көп дозировкада болгон үчүн алар толуп кетчү деп. Азыркы учурда болсо медициналык жанагы прогресске байланыштуу азыркы таблеткалардан кээ бир кыздар мисалы весин да сбрасывать этет. Акне дагы. Анан бетке да жанагындай угресип чыкпаш үчүн. Бирок мунун баардыгын консультациядан кылыш керек. Азыр барып алып эле тиги эртең аптекаларда очередь болуп калып жүрбөсүң. Мындай дагы жомок сөз бар го, миф. Жанагы бетке сепкелер чыгып, анан угри болгондо жыныстык катнашка барып койсоң, ал жоголуп кетет деген дагы. Жоз кетип калат. Жок, атайын маска кылыш керек да, атайын бир суусундуктар менен. Кайсы? Жана айтып, ириңдеги иш менен. Ириңдеги ишти бетке сыйпасаң угрилер жок. Жомок сөздөр. Булар жомок сөздөр. Эксперимент катары үйдөн жасап эле болгула. Өзүнчө да түбүккө чогултуп алышат деп да. Сага окшогондой. Биздин оператор Азат 10 литр. Негизинен ошо жана да айтып кетти да, ошол жагы калды. Эркектер мындай түртүп салып эле, анан көйгөйлөрдүн баардыгын, түшүктүн баардыгы аялдардын мойнуна калат да. Мисалы менде аякым 3 жуманын ичинде
3-4 бала жазды. Жыныстык катнашка бардык, убагында презерватив колдонгон жокпуз, анан азыр эмне кылабыз, анан эмне кылса болот. Аякта жолдору жок. Мисалы экстренный контрацепция деп айтып кетпедикпи? Аны деген биринчи 72 сааттын ичинде ичиш керек да. Анын 72 сааттан кийин ал уже жардам бербейт. Андан кийин болсо бул төрөш керек же болбосо аборт жасаш керек. Тактап коюш керек. Жыныстык катнашка чейин 72 саат мурда. Жок, жыныстык катнаштан. Жыныстык катнаштан кийин. Негизи жыныстык катнашка чейин дагы алдын алып койсо болобу? Ооба, биз жыныстык катнашка чейин мисалы ошол гормоналдык таблеткалар ичебиз. Бирок аны 1 айдан ичиш керек да, ар 1 ай сайын. Ар бир мисалы ыкмага токтолбойлу кандай дейсиңер. Ооба, сөздү баштадык. Мисалы жана контрацепциялык аралдык контрацепция деп атпайбызбы? Ошону деген мисалы аял келди, мисалы мен бойго бүткүм келбейт десе, ошо 1 жылга жазып бере, 2 жыл бойго бүткүсү келбейби, ошон учурда күндө бөлүнгөн атайын убакытта ичиш керек. Анан саатына дагы ошонун баардыгын карап, гинекологдон консультация алгандан кийин анан такыр өткөрбөй ичиш керек да, бир жери. Дагы мисалы башка ошол гормоналдык депо-провера деп коет, бул названиясы. Бул инъекциондук контрацепция. Бул деген укол сыяктуу аласың, укол сыяктуу алганда 3 ай бир жолу ошол уколду алып коюп, анан аял алып коюп, анан жыныстык катнашка барып жүрөсү. Бирок булдун баардыгы, конечно, инфекциялардан жана оорулардан сакталат. Бир партнер болуш керек экен да. Бир партнер же эки бир ишеним да болуш керек да. Бирок ишеним дегенде дагы барып алып сурабайсың да, сен справка бар, калам. Жок, мындай көптөн бери бирөө менен отношенияда болуп жүргөндө, туруктуу бир адам менен. Туруктуу мисалы бир адам жок болсо, анда презерватив колдонгон жакшы да. Рахат алгандан өзүбүздү чектебешибиз керек. Жакта музыка коюп койсо, ошонун экинчи түрү бар эле король презерватив калат да. Жок, экстренный да айтып. Ошо жана экстренный жөнүндө сүйлөшүп атпадык белек, эмне үчүн экстренный же? Бул англисче алар morning pills деп коет. Бул эртең мененки таблетка. Эми мындай ситуациялар болот да, жыныстык катнаш болуп, жанагындай от жалын, презерватив жыртылып калды же түшүп калды. Анткени эркектердин презервативи эркектин эрекциясынан зависит этет да, туруп турабы же турбай калса эле түшүп калышы мүмкүн да. Анан ошонун баардык факторлор, мисалы ойноп койсо, 72 сааттын ичинде ошол экстрендик контрацепцияны ичип койсо жакшы да. Анткени деген ал бойго бүтүрбөйт. Бул деген аборт да эмес. Анткени көп учурларда ойлошот экен да, ушу экстрендик контрацепциялар бул аборт эмес. Бул жөн эле ошол. Мындай гормоналдык күчтүү нерсе да. Аялдын ошол таблетка ичкенден кийинки менструалдык циклы деген бир аз кечирээк же наоборот аябай көп келиши мүмкүн экен да. Өзгөрүүлөр бар. Жок, мен окугандай ушул контрацептивтерди экстремалдык 1 жылда 2 жолу ичишет, ар бир 6 сайын. Ошол үчүн дайыма азыр кылып коебуз, анан кийин ичип коебуз деп надежда кылбаш керек. Эң основной контрацепция катары, каражат катары колдонгон негизинен болду. Мисалга Кыргызстанда биринчи местеде кайсы контрацепция турат деп ойлойсуңар? Чыгарып алуу. Сүзмөдөн сыйпап коюу. Чын айтсам билбейт экенмин. Койдун майы да. Койдун майы. Негизинен ВМС, жатырга салынчу каражаттар, внутриматочная спираль биринчи орунда, анткени көп учурунда бизге өлкөдөгү сатылат да, ошондуктан колдонгон бул доступности жагынан көбүрөөк да. Экинчи месте презерватив, анан үчүнчү месте жана гормоналдык таблеткалар. Анан орто жеринде может еще убагында сууруп алуу. Андан тышкарыда кандай контрацепция бар? Эң башкы контрацепция эле бул неме болуш керек. Эки адамдын баягы экөө тең бирөөнү эле кыз кишиге эле жүктөп койбой жоопкерчиликти. Экөө тең алдын ала ойлонуп. Жок, мен билген контрацепция бул секс менен кылбоо. Кармануу, Кармануу.
Бирок эми карманып канча жашаасың? Ал физиологияда. Кыргыз кыздар өзү 40 жашка чейин жашай берет. Күйөөгө тийгенге чейин туурабы Айдай? Ооба, негизинен эми кармануу конечно ИПП да жок болот, жана инфекциялар, оорулар да жок болот. Кайф, лайф кайф да. Бирок кийин кайра башташат эркектер. Ой, бул сен деген ушу, сен эмне үчүн ушуп атасың? Анткени сен секс менен эч ооба. Багерлер баштап да ой чыдай беребиз, мастурбация деле барго депчи. Силер ушу контрацепция жөнүндө кандай мифтерди уктуңар эле? Мен ошо жанагы айткан мифти, убагында suurбой калсаң, боюнда болбойт деген мифти уктум. Бул кеңири жайылган эле миф, көчөдөн сурап барат эле. Жөнөкөй эле бир өтүп бараткан баладан эле сурасаң ошону айтып туруш керек. Ошол мифти уккам деп. Мен бир мифти уккам, мен мектепте окуганда бир кыз мен классташым айтканда, мен бала менен мындай аралдык секс кыла койдум. Анын ириңди оозума түшүп калды, эмне боюнда болуп калам депчи. Мен айтып атам, эмне баланы эмне көттөн төрөйсүң? Кишкадан чыгабы бала депчи. Аябай кызыктуу болгон. Мен немеде уккам. Арганда принципиания кылышат, ванночка кылышат да, мисалы бар эле калып калды деген. Лимондук соктон да сыйпап коюшат. Эң негизи бул жаман каражаттар. Муну колдонбош керек. Зыяндуу, зыяны бар. Кесепеттерди толтурат, анткени кындын ичиндеги микрофлораны бүзүп салат. Мисалы лимон согунун кынга киргизип жуушат. Анан душтун башын чечип алып, мага бир жолу ошентип реально жазганда, биз ушу жыныстык катнашка бардык, презерватив жок болчу, анан бойго бүтүп калбаш үчүн душтун башы барго, ошону чечип алып туруп, анан кындын ичине салып туруп, анан тазалап коюп тазалап. Анан эме чүчкүргөн дагы бар, катуу жакшы чүчкүрсөң, анан эме дагы бар. Секирип коюш керек. Секирип секирип койсоң баардыгы түшүп калат. Анан да жакында эле эме укканда дагы бир миф кыз башынан мынтип туруп алыптыр да, жанагындай сальтосо эмне кылып атасың десе, спермалар түшкөнүн күтүп атат. Оозун түшөбү. Наоборот кирет да. Ошо да. Эми ушундай толтура мифтер жанагындай ишенимдер ошолордун баары. Мен да уккам баса. Жыныстык катнаштан кийин кыз канча бир саат жатпай, отурбай басып жүрүш керек экен да. Идиш жууп, шыпыр. Кирип жууп калат деген да ой бар. Баардыгы тең жалпы келбейт, туура эмес. Анткени сперматозоидтар булар деген аябай коварный десек болот. Ошол эле мындай аябай бат движение кылып кетиши мүмкүн. Движение. Формула 1. Балдар движение алат Кыргызстанда. Айда бирөөлөр. До конца, да? Жана жатындын кындын ичинде мындай складкалар бар да, ал мындай эле түшүп калбат жөнүндө эле. Бекин алышат да. Жууп атат балдар бекин келе. Лимон келди. Эстет эле 5 миллион почти сперматозоидтен бирөө гана ошол яйцеклеткан жагында. Типа это 5 миллион кыргызстандыктар бир өзү Садыр Жапаров жетти да. Бизде эркектерде 5 миллион калкты жарата турган күч бар экен. Антип деле жыргай бербеш керек. Анткени деген азыр мисалы. Ким ошо балдарын көтөрүп берет? Жана яйцеклетка жок болсо жарата албайсың да. А вот яйцеклетка мисалы аял киши жакын аралыкта мисалы өзүлөрүнөн эле өзүлөрү эркектин участиясыз эле мисалы бала болушу. Биз деген раритетпиз да, булар масс-маркет. Биз деген бренди. Люксовый да. Көрүүчүлөргө эмне айтмакчы? Көрүүчүлөр, окуучулар. Коргонгула. Сактангыла. Эки адам тең жоопкерчиликте болуш керек бул маселеде. Каражаттарды, как бы сказать, как не жалейте. Каражат сатып алганга акчаны аябагыла. Каражаттарды аябагыла, анткени балдардын кийимдери кымбатыраак болот. Чынын айтсам, баланы өстүрүүнү аябай кымбат. Детсадка очередь, анан туда-сюда. Мен да айтып кошуп кетет элем, бул жакта контрацепцияны тандап жатканда бул медициналык кызматкерлерге барып, атайын адистерге барып, ошол жактан консультация алып, андан кийин гана бир ыкмаларды тандап алса жакшы болот.
каалаган эле тиги ош базарынан же дагы бир жерден сатып алып калдым. ооба, чын эле ушундай айтып коюш керек экен. Көчөдө жанагы столдорго коюп алып дары дармектерди саткандардан албаш керек. Камоктордон деле албаш керек. Анчүн дарыканалар бар. Ал жактан мисалы дарыгер деле баягы назначение менен жазып берет да. Эң баягы текшерилген коопсуз жагы. Кантип дарыгер назначение менен жазып берди? Ооба, мен туура эмес айтып атам. Назначение эмес, бирок дарыгер өзүнүн консультациясы. Ошо бүгүн биз контрацепциялык каражаттар тууралуу сүйлөштүк. Өзүңөрдүн суроолоруңарды комментарийлерге жазып койсоңуздар болот жана кийинки көрүшкөнгө чейин. Ооба, көрүшкөнгө чейин.